Саламатсыздарбы, ардактуу телегөрүүчүлөр. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы өз ишин баштады. Берүүнү мен Иманбек Азизулла уулу алып барам. Бүгүнкү эфирде ыйык Курман айт жөнүндө сөз кылабыз. Ал арада Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Курман айт датасын белгилеп 6-июнь деп белгиледи. Андыктан келе жаткан ыйык Курман айт майрамыңыздар маарек болсун дейли дагы. Бүгүнкү эфирибизде курмандык боюнча, Курман айт боюнча, намаз боюнча сөз кылабыз. Эфирибизге Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ажылык умра бөлүмүнүн адиси, дин аалымы Абдулазиз Ажы Туташбаевди чакырдык. Куш келипсиз агай. Курман айтыңыз маарек болсун, алдыда келе жаткан. Куш келипсиз, рахмат сиздерге. Аллах таала атайын убактыңыздарды бөлүп, ушундай бир элге жагымдуу бир эфир тартылып аткан сиздерге Аллах таалам дайым өзүнүн жакшылыктарын жазган болсун. Амин дейли дагы. Сизге алгачкы сурообузду узата баштайлы. Исламда эки чоң майрам бар деп айтылат да. Биринчиси орозо айт, экинчиси Курман айт. Курман айт өтө чоң майрам деп белгиленгендиктен бул күнү мусулман өлкөлөрдө, мусулман коомдордо абдан чоң масштабтуу шан шөкөттөр өткөрүлүп, анын шарапаты менен жетим жесирлер, баар көрөр жоктор эт менен камсыз болуп, айтор ушундай чоң коомдук социалдык мааниге ээ майрамда сиз ушул Курман айттын мааниси боюнча бир аз биздин телегөрүүчүлөргө ачыктап айтып берсеңиз. Бисмилла, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах тааланын ысымы менен баштагандан кийин бүткүл аламдын Раббысын Аллах таалага мактоолорду айтып, андан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин исламдагы эң чоң, эң улуу эки майрамыбыз бар. Бул биринчиси албетте орозо айт майрамы, андан кийинки бул Курман айт майрамы. Чындыгында биз ошол өзү аты айтып тургандай эле курбан бул араб тилиндеги алынган сөз, түздөн түз сөздүк мааниси менен алганда бул курбан такарруб, же болбосо карип, Аллах таалага жакындоо, Аллах таалага жакындата турган, ошол кылган амалыбыз менен Аллах таалага дагы бир адамдын кылган сооптуу амалдары менен Кудай таалага жакындата турган бир улуу ибадат болуп эсептелет. Мунун ичинде баса белгилеп айта турган нерсе, курбандыктын эң негизги өзгөчөлүгү кайсыл жерде жатат десе, бул исламдагы 5 фарздын бири болгон ажылык амалдарын аткарууга ушул убакытка туш келген, ушул убакытка дал келгендиктен бул маани бере турган нерсе да. Себеби дегенде Аллах таала бизде ислам шариятыбызда бир айт деп бир майрамдык маанайды тартуулай турган бир күндү белгилөө үчүн албетте Аллах таала алгач бир фарзды буйруган. Фарз амалды буйруп, ошол фарз амалды аткаруунун натыйжасында улуу сооптор вада кылынган, ошол күнөөлөр кечирилген. Адам күнөөлөрү кечирилип, Кудай таалага жакындап, кубана турган, курсант боло турган күндүн эртесин Аллах таала бизге майрам кылып берген да. Мына ошондой эле ажылыктын амалын Аллах таала бүт дүйнө жүзүнөн барган момун мусулмандардын Арафат тоосунда турган күнү, тагыраак айтканда Зулхиджа айын аясы боюнча Зулхиджа айынын 9-күнү Арафатта турушат дагы, Арафат өрөөнүндө. Андан кийин 10-күнү Курбан айт болуп атат. Тагыраак айтканда ошол адамдардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылгандай эле Курбан айттан бир күн мурун Арафатта туруп ажылардын күнөөсү кечирилген күн, шайтан үчүн эң кор болгон күн болуп, ажылыкта фарз болгон амалды аткаруу менен, исламдагы 5 фарздын бири ажылыктын амалы аткарылуу менен күнөөлөр кечирилген күндүн эртеси Курбан айт деп Аллах таала сөзүңүзгө аралчы бул Арафаттын урматына кыргыз элинде Арапа күнү деп айтылат да. Бул ошонун маанисин албетте биздин аталарыбыз жакшы билген болуу керек, э? Бизде ошол баягы өзүнүн үрп адат, каада салтыбызда, наркыбызда деле ошол Арафа күн деп бизде бул белгилүү нерсе да. Дайым ошол күнү кала берсе ошол күнү атайын жуунуп, таранып, ошол күнү кала берсе жөнөкөй иштериңди да калтырба, жанагы
кириңди дагы ошол күнү жууба деген маанили бардыгы ал күнү демек адам баласы ибадатка даяр болуш керек. Дүйнө иштери менен эмес, балким адам ибадат менен көбүрөөк. Кала берсе ошол биздин ата бабаларыбыздан адат болуп келген Арафа күнү баягы бирин бири тамакка чакырган, бири-бирине тамак узаткандын дагы бир мааниси пайгамбарыбыз өзү сүйүнчүлөгөндөй эле Арафа күнү орозо кармаган адамдарды сүйүнчүлөп кеткен го хадисте. Ошо Арафа күнү орозо кармаган адам бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп айткан да. Тагыраак айтканда ошол күнү адамдар орозо менен болсо, ибадат менен болсо, оор иштерди аткарбастан ошол күндү ибадат менен өткөзүү. Дагы бир мааниси ошол Арафатка барып жетип барган күнөөлөрү кечирилген мусулмандардын соона ажылга бара албай калгандар үчүн бир улуу сүннөт амал. Ошол күнү ата бабаларыбыз орозо кармаган. Бирок кийин убакыт өтүп бир немелер менен доор өтүп отуруп бизге ошол орозосу унутулуп, балким тамак узатуу, тамакка чакыруу гана бир үрп адатыбыз, ката салтыбыз калган сыяктуу да. Негизи эле бул ошол Арапа күн биз үчүн эң бир маанилүү күндөрдүн бири. Эртеси Аллах Таала күнөөлөрдүн кечирилгенин эртесин майрам кылып берди да. Демек майрам деген түшүнүктүн дагы өзү маңызы ушунда жатат исламда. Ошону менен кошумча эле пайгамбарыбыздын ошол айт намаздарда бүт бардык мусулмандар күбө болсун деп ал күндөрү аялдарды, жаш балдарды кала берсе ошол бойго жеткен ал кезде адатта көп баягы коомчулукка көчөгө чыкпаган кыздарды да, бойго жеткен кыздарды да ошол айт күндүн айт намазына күбө боло турган айт намаздагы мусулмандардын ошол кубанычына бир ортоктош боло турган деңгээлде бардыгын ошол айт намазга чыгууну пайгамбарыбыз ал тагыраак айтканда ошол күндө айт намазы окулган мусулмандарга күбө болуу, айттык бир маанай таркатуулоо, тууган уруктар бири-бири менен баягы мамилесин чыңдоо, ошол кабар алуу деген максатта калды ошол күндөрү баягы бири-бири менен таарынгандар, капа болгон, араздашкандар, балким ошол күнү бири-бирин кечире турган күн. Ошол күндө адамдар баягы буга чейинки жасай албаган бир кубанычтын, курсанчылыкты көргөзө ала турган күн. Ошол эле учурда биздин ошол балдарыбызга дагы, келечек муунга дагы бир айт дегенде курбан айт болобу, орозо айт болобу күтүп, ошол кийинки жылкы айттарды, кийинки жылкы курбан айт, рамазандарды күтө турган бир күн кылып чагылдып берүүнү пайгамбарыбыз өзү бизге үгүттөп баштап көргөзгөн. Куранда баса белгилеп айткандай эле биринчи намазыңды окугун, андан кийин курбандыгыңды чалгын деп Аллах Таала пайгамбарыбызга буйругандай эле бизде ошол курбан айт күнү тагыраак айтканда Зулхижжа айынын 10 күнү быйылкы жылы мына азыр белгилеп өткөндөй эле 6-июнга дал келип туура келип отурат. Ошол күнү айт намазы окулат. Айт намазы окулганда бул бир жылда 2 жолу гана окулган намаздардын катарында болгондуктан ошол күнү намазга атайын келип намазда түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан тышкары биз мусулман адамга адеп ахлак катары айт намазына келет адамдар, биздин ислам дини бул тазалыктын дини, тазалыктын үстүнө курулган дин болгондуктан ошол күнү мусулмандардын дагы бир адеп ахлактарынан бири таза кийимдерин, мүмкүн болсо жаңы кийимдерин кийген, татынакай бир жыттуу атырларын себенген абалда аянтка келип, жамаатка келип, мечиттерге келип айт намазын окуганга буйрулган. Себеби дегенде бул баягы ислам көп адам көп жыйылган жерде, тагыраак айтканда биздин азыркы учурдагы ошол жамаат менен эл топтолгон жерге жагымсыз бир көрүнүш, жагымсыз бир жагдайды, жыттарды алдын алуу максатында шариятыбыз дайым ушул нерсеге буйруган. Ошондуктан мүмкүн болсо айт күнү гусул алып, жуунуп, тазаланып, татынакай бир өзүнүн таза кийимдерин кийип, ошол күнү айттык бир маанайды бир даңазалай турган. Демек айтты майрамдай өткөрүш керек. Албетте ошол. Эми кийинки суроо курмандык жандыктар боюнча сөз кылсак, кайсыл жандыктар гана кабыл алынат? Ал жандыктардын өзгөчөлүгү кандай болуш керек? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул жерде биз баягы дагы бир эң негизги маселе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында деле ошол кээ бир сахабалардан жаңылыштык болуп калгандыктан сөзсүз ошол курбандыктан алдын ошол маселени биринчи баштаганыбыз маанилүүрөөк деп ойлойм. Себеби дегенде курбан айт жана Аллах Таала аятта айткандай эле фасолли ли раббика ванхар. Биринчи намаз оку, андан кийин курбандык чал деп Аллах Таала буйругандай эле курбандык чалуу сөзсүз түрдө ошол айт намазы окулгандан кийин башталат. Убактысына келгенде бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн убактысын дайым бизде баягы айттан кийин адамдар келет деп ошол айт намаздан алдын курбандыгын чалып алгандар бар. Бир күн мурун союп алгандар бар да. Ошолорго айтарыбыз, бул исламдагы курбандык чалуу амалы бир важип амалдардын бири болгондуктан өз убагында аткаруу керек. Пайгамбардын убагында эле бир сахаба жаңылыштык кылып ошол айт намазга чейин курбандыгын чалып алганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы мусулмандарга эскертип айтат, кимде ким эгерде
ошол айт намаздан алдын курбандыгын чалып алса, ал жөн гана садака болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө курбандык чалуу милдеттүү болгон адамдар, курбандык чалууга ниети болгон адамдар айт намаз окулгандан кийин курбандыкка чалуу. Демек, намазга чейин курбандык чалынса, бул шарият боюнча жөн гана курбандык садаканын гана садака гана болуп калат. Ал эми ислам шариятыбыздагы важип болгон, милдеттүү түрдөгү бир жакын болгон бул курбандык чалуунун өкүмүнө өтпөй калат. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө ушул убактысын дайым алдын ала айта кетебиз. Курбандык чалуунун эң негизги талаптарынын бири убактысы. Бул убактысы айт намаздан кийин аткарылуу керек. Анан кандай жандыктар? Ал эми ошол жандыктар боюнча келе турган болсок, алгач ошол жандыктан алдын дагы бир маса белгилей турган убакыт, биринчи эгер убактысы болсо, экинчиси ошол курбандык чалуу кимдерге милдеттүү, кимдерге важип болуп эсептелет деген маселе турат. Албетте анын биринчисинде исламда болуусу керек, тагыраак айтканда мусулман болуусу керек. Андан кийин тагыраак айтканда 6 шарты менен чектелет. Ошонун биринчиси ислам, экинчиси акыл, акылдуу болуш керек, балиг, балагатка жеткен адам болушу керек. Андан кийин хур, себеби дегенде исламда, ислам шариятыбызга чейин баягы кулдуктор башка болгондуктан, ислам албетте кулдукту жойгонго, жоготконго эң чоң салым кошкон шариятыбыз. Андан кийин ошол шартты киргизген эркин адам болуш керек. Демек, кулдарга тагыраак айтканда кулдарга курбандык чалуу бул милдеттүү эмес. Андан кийин 5-чи шарты болсо, бул муким болуш керек дейт. Демек, шариятыбызда өзү намазда, орозодо жеңилдик бергендей эле, мусафир адамдарга курбандык чалуу дагы милдеттүү эмес жеңилдиктери милдеттүүлүк жүктөлгөн. Көрсөтүлгөн. Ошондой эле 6-чы шарты болсо, бул адам сахибин нисаб, ошол тагыраак айтканда өлчөмгө ээси болуш керек, зекет бере турган деңгээлде мал мүлктүн ээси болуш керек деп ушул 6 шарт коюлган. Демек, ушул шарттар табылган адамдарга гана курбандык чалуу важип болуп эсептелет. Сиз азыр курмандык кимдер чала алат деген боюнча сөз кылып бересиз. Эми кайсыл жандыктарды? Эми ошол катар боюнча демек биринчиси убактысы, экинчиси кимдерге важип болот, кандай адамдар курбандык чайы болсо, үчүнчүсү болсо эми кандай жандыктар курбандыкка чалынуу керек деген маселеге келе турган болсок, шариятыбыздын көргөзгөн талаптар боюнча бахиматул ан'ам деген бул үйдө өзүбүз багып тарбиялаган, өзүбүз жегенге ылайыктаган жандыктар деп эсептелет да. Бунун ичинде албетте шариаттын талабы боюнча уй, ал эми бодомалдар, уйлар, кой, бодомал, андан кийин төө. Ушул 3 жандык гана курбандык чалууга шариятыбыз талап кылынган нерсе болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, ушул 3 жандыктан башка жандыктар шариятыбызда адал болсо дагы курбандык чалуунун ордун өтпөй калат, ордун баспай калат деген маселе турат да. Мисалы, эгер бир адам мен чоң эле курбандык чалам деп эгерде жылкы союп койсо, мисалы, ал жөн гана садака болуп эсептелет, жөн эле. Бирок шариятыбыздагы милдеттүү болгон важип амалдарды аткаруудагы ошол жандыктардын ордун баспай кала турган бир маселе бар. Демек, ошол жандык дегенде жандыктын дагы жашы дагы чектелген, жашы дагы каралган. Койдун 1 жаштан жогору болуш керек. Азыркы учурда мисалы биздин жанагы арашан же дагы бир башка бир сорттордун койдун бир түрлөрү сыяктуу, эгерде көлөмү чоң болуп, аябай бир салмактуу, ушундай бир чоң болсо, кээ бир адамдардын айтышы боюнча ошол майыз дегенде 6 айлыктан жогору болсо дагы уруксат деген маселе келет. Кеминде эң чеги бул 6 ай. Ошондо дагы жанагыдай шарттар менен эгер чоң, көлөмдүү бир көлүктүү болсо деген маселе келет. Ал эми уй жандыктарына, бодомалга келе турган болсок, сөзсүз түрдө 2 жаштан жогору болуш керек. 2 жаштан кем болгондо анда болбой калат. Үчүнчүсү болсо бул төөнүн курбандыкка чалуу уруксат жандыктын ичинде кирсе, анын да жашы чектелген. Албетте төө бул 5 жаштан жогору болгон төлөр курбандыкка чалууга жарактуу деген маселе турат. Андан тышкары дагы ошол курбандыктын дагы бир адеп ахлактарынан бири ошол союла турган жандыктардын адатта адамдар айып эсептеген айыптан аруу болуш керек. Кемчиликсиз болуш керек деген. Тагыраак айтканда, мөзү сынык же аксак же чулок же кулагынын 3төн 1 жанынан көп же көзү көр же кою кырылган же башка бир адамдар адатта айып эсептелген айыптан дагы таза жандыктарды союу керек деп айтты. Ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан бул курбандык чалуу Кудай Таалага жакындата турган такыбалыктын бир белгиси болгондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ла яналлаха лухумуха ва дима'уха валаки яналуху ат-тaqwa минкум كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم على ما هداكم
Ва баширил мухсинин деген Аллах Таала. Ошондуктан Аллах Таалага силердин ал этиңер же каныңар жетип барбайт. Тескерисинче силердин ошол таквалык гана Кудай Таалага жетип бара турган нерсе. Таквалыкты талап кылган. Албетте Аллах Таала силерге бул жандыктарды баш ийдирип койгон Аллах Таала. Аллах Тааланы улуктап, Аллах Тааланы даңазалоо үчүн. Ва баширил мухсинин албетте кол ачыктарды Аллах Таала өзү сүйүнчүлөгөн куш кабарын айткан деген. Мына ошондуктан бул курбандык кылуу менен адам баласынын ушундай бир улуу сооптордон бири курбандыктын биринчи атылып чыккан кан менен ошол адам курбандыкка чалган адамдын күнөөлөрү кечирилиши. Кээ бир аяттарда ошол жандыктын канчалык денесинде түк болсо ошончолук күнөөлөрдүн кечирилиши жөнүндө айтылган. Ошондуктан бул курбандыкты баягы бир шариаттын милдети болгон үчүн, адам бир мажбур болгон үчүн же бир ушуну бир өзүнүн бир жүрөктөн эмес, баягы милдет болгон үчүн кылып аткандай эмес, Кудай Таалага жакындата турган сүйүнүч менен, Кудай Таалага күнөөлөрүбүз кечириле турган, ушул кылып аткан курбандыгыбыз менен Кудай Тааладан күнөөлөрүбүз кечирилсе, экинчиси Кудай Таалага бизди жакындата турган, Кудай Тааланын алдында даражабызды көтөрө турган амал деп сүйүнүп жасай турган бир амал. Биздин убактыбыз чектелүү. Ошого соңку сурообузду узата берсек, азыр өкүнүчкө карай ошол курмандыкка чалынган койдун, уйдун терилери, шыйрактары, ичеги карды дейбизби, ошону ыргыткан бир жагдайлар дагы жүз берип калды да. Бул кандай болуп калат? Бул ысырап болуп калбайбы? Бул Алла жолунда арналып союлгандан кийин ал нерселер дагы бир даректери барбы? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Албетте биздин баягы шарият, ислам шариятыбызда ошол курбандыктын эти курбандыкка союлгандан кийин бул биринчи алгачкы бөлүгү адамдын ошол курбандык чалган адамдын өзүнө, экинчи бөлүгү болсо өзүнүн жакын саналаштарына, курбуларына бере турган, туугандарына бере турган маселе. Үчүнчү бөлүгү болсо бул чындап баягы шариятта муктаж болгон адамдарга бериле турган болуп эсептелет да. Анан сиз аябай бир маани бир баса белгилеп кеттиңиз. Бул чындыгында бул сиздин азыркы берген сурооңуз биздин шариятыбызга эле эмес, кала берсе биздин үрп адатыбызга, каада салтыбызга дагы бир каршы келген, туура эмес келген бир көрүнүш да. Ошондуктан ата-бабаларыбыз эч бир нерсени ысырапчылыкка жол берген эмес да. Бардык нерсесин, анын кардыгын болуп кала берсе ошол шыйрактарын дагы бышырып бизге бир тамактанып эч бир жол берилген эмес. Бул деген сөз шариятыбызда ысырап кошулук ошондой бир чоң жагымсыз, чоң бир күнөө. Экинчи жагы ысырап кошулуктун аркасында эртең бир акыбети келип калыш коркунучу бар. Азыркы берген Кудай Тааланын берген нематтарын эртең зар какшап кала турган бир убалы бар. Мына ошондуктан бул нерсеге такыр жол бербөөбүз керек. Ошол курбандыкка чалынган жандыктын ошол жогоруда сиз айткандай анын ичеги карындары болобу, анын шыйрагы болобу, териси болобу, жада калса териси дагы садака кылынуу керек деп айтат да. Ошол курбандык чалган учурда кээде бизде баягы ошону арзыбаган нерсе деп кээде ошол баягы касапчылардын акысы деп берип салган учурлар дагы кездешет да. Бул дагы бир сүннөт амал. Бул курбандыкка чалынган жандыктардын ошол касапчыларды, курбандыкка чалып аткан адамга дагы атайын өзү сүннөт акысы бул эттен эмес, тагыраак айтканда акчалай болсун, башка нерседен анын акысын берүү дагы бир сүннөт амалы бар. Ошол эттен сага дагы деп бөлүп берип коюу бир туура эмес маселе бар да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эч бир нерсеси калбаш керек. Бардык нерсе садака кылыныш керек. Балким сөздүн аягында дагы бир маанилүү бир маселе, биз ошол курбандыкка чалууда койду адам өзү соет, ал эми бодо малдарды, уйларды же төөлөрдү шериктеш деген дагы маселе бар да. Ошол шериктештикте 1, 2, 3 адамдан 7 адамга чейин болуш керек. 7 адамдан ашпаш керек. Анан дагы бир баса белгилей турган дагы бир маселе, учурдан пайдаланып, ошол шериктеш болуп аткандардын баарынын ниети эң алгач бир болуш керек. Эгер арасында ошол жетөөнүн бирөө эле жөн эле өзүнүн ниет камдоо максатында болуп калса, ал курбандык жараксыз болуп калат. Ошондой эле ошол экинчи шарты, курбандык чалуудагы шериктештиктин экинчи шарты бардыгынын кошуп аткан кошумчасы, тагыраак айтканда ошол малдын баасында, наркында бардыгынын өлчөмү бирдей болуш керек. Себеби дегенде этти бөлүштүрүүдө дагы тактык менен, тараза менен бөлүп ала турган шарт талап кылынган шариятыбызда. Мына ошондуктан бул курбан айт биз мусулмандар үчүн жашообуздагы бир жылда бир келүүчү бир чоң бир мүмкүнчүлүк, ошондой бир кубана турган, кала берсе ошол колунда жокторго дагы бир күндүк болсо дагы балким жумалап, балким айлап, жылдап балким эт жебеген адамдар бар арабызда, ушул заманда дагы. Ошолордун дагы кубана турган, курсант боло турган Кудай Тааланын бул күндөрдүн жашообуздагы бир эң бир бактылуу көзүрмөмдөрдүн бирин Аллах Таалага жакындоо менен жакшы амалдар менен өткөрүүнү жараткан насип кылсын деп үмүт кылабыз. Рахмат агай, биздин студиябызга келип абдан мазмундуу, маңыздуу сөз кылып бердиңиз. Албетте курман айт, курмандык бул чоң тема. Ушинтсе дагы мүмкүн болушунча маалымат бергенге аракет кылдыңыздар. Терең ыраазычылык билдиребиз.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип чыкты. Алдыда жаңырып кирип келе жаткан Курман айт майрамыңыздар маарек, чалган курмандыгыңыздар кабыл болсун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.